Siz 3 жеке менчикте турган стратегиялык мекемени айтыңызчы. Birinci, жалпысынан bizde 84 стратегиялық объектілер бар. 16-сы бұл категория А, 36 категория Б и 32 бұл категория В. А категорияға бұл болса АО электрические станции, госпредприятия Матрезервов, международный аэропорт Манас, бияқтан болса барын оқып қажеті жоқ қой деймін, сізге қағаз түрінде Мен сізге так суроо берип атам. Жеке менчикте турган 3 стратегиялык мекемени айтыңыз дейм. Қазір. Так. Нуртелеком, Билайн, ОАО Карабалтинский горнорудный комбинат, АО Кыргызский хим металлургический завод, торговый комплекс Дордой. Завод Айнур, завод Нур. Дордой базары кантип стратегиялыкка кирип калды? Анткени болсо Дордой базарында Кыргызстандын көп жарандары иштейт. Ошондуктан бул стратегиялык объектке кирген. Бир башка өлкөлөрдө бар ушундай практика? Қазақстанда бар, Россияда бар, Өзбекстанда бар. Сіз білгендей, өніккен мамлекеттерде Германияда стратегиялық объектілердің ээсин алмаштырып атканда, же сатып атканда, ошол мамлекеттен улуксаат алыш керек. Эмне үчүн Ош базары кирбейт? Эмне үчүн Аламедин базары кирбейт? Эмне үчүн Орто Сай базары кирбейт анда? Эмне үчүн 10 миң деген, 100 миң деген кишилер соода сатып кылган Кара Суу базары кирбейт? Логикаңар кайда? Кара Суу базары кирет. Карындашым. Ош базар. Карындашым. Могул кыз ким? Карындаш. Начальник Алмашып алсаңар, сиз чыгып жооп берип турсаңыз. Суфлер театрда эле болчу эле. Уят эмеспи ушул? Жогорку кеңештин алдында турасыз. Бияқта болсо начальник управления госсобственности бул маселени боюнча бул начальник болуп 10 жылдан бери иштейт, ошондуктан мында маалымат көбүрөөк. Сиз билишиңиз керек да, сиз жооп берип атасыз да, мыйзамга сиз жоопкерсиз да. Кечирим сурайсыз. Ошондуктан биргелешип келип жооп бергенге, так жооп бергенге аракет кылып атабыз. Мен айткан базарлар эмне үчүн кирбейт? Тураталы базары кирет, Ош базар, Орто Сай базары, Тураталы базары кирет, Ош базар кирбейт. Бул болсо кирүү ыкмасы бул Совет Безопасности аркылуу сунушталат, өкмөт менен бекитилет. Бир тилде сүйлөсөңүз, коопсуздук кеңеши, Совет Безопасности деген. Ооба. Мына мамлекеттик тилди көтөрөбүз деген азаматтар ушинтип тилди так сүйлөп көтөрөт. Экинчи маселе. Мына ошол гидростанциялар деп жазып атасыздар. Анын коопсуздугун ким камсыз кылып атат бүгүн? Эрежеси бар, охранный объектилерди, ошол охранный объектилерди болсо ички иштер министрлери анан собственный служба безопасности коопсуздугун камсыз кылат. Бишкекте канча суу жыйнагыч бар, жогору жакта, ичүүчү сууну? Карап туруп жооп берели азыр. Карабай эле туруп билишиңиз керек да. Эң стратегиялык деген ушул эмеспи? Сиз жатка билишиңиз керек да. Бишкекте канча суу жыйнагыч бар? Так. Мен билбейт. Жооп берели. Тиги кызыңыздан сурасаңыз. Микрофонду күзүп жооп бериңиз. Саламатсыздарбы, Дыхан Кимсанбаевич. Тизмеде негизи мыйзамга ылайык все водозаборные сооружения, все гидротехнические сооружения кирет. Канча ошол Бишкектики канча суу жыйнагыч? Водозаборные сооружения бар. Канча? Как минимум бирөө бар.
Бар тең стратегиялык маанидеги объекттерге кирет. Рахмат. Ошонун коопсуздугун ким камсыз кылат? Бирдеме ыргытып койбосун. Миллиондон ашкан шаар бар. Биздин жарандар суу ичет. Ким камсыз кылат? Кантип камсыз болуп атат бүгүнкү күндө? Адыхан Кимсанбаевич, негизи ар бир стратегиялык объект анын режимный объект деп коет. Ошол бирдиктүү талаптар бар. ГКНБ аркылуу алар макулдашылган. Ар бир объекттин, стратегиялык объекттин паспорт безопасности деген бар. Коопсуздук паспорты деп кызматы бул МВД аркылуу башка силовой блоктун органдары менен военизированная охрана деген да бар. Жакшы, ошон үчүн айтам да, кыздардан көбүрөөк кызматка көтөрүш керек да, жигиттер. Кыздар көбүрөөк окуйт, көбүрөөк билет. Аларды суфлер катарында колдонбой, жетекчи катарында колдонуш керек Кыргызстан. Кыздардын, аялдардын колунан көп нерсе келет азыр. Ушинтип жооп беришке кыйынбы, урматтуу министрдин орун басары? Бишкекте турасызбы өзүңүз деле? Как минимум бирөө бар дейт. Мына Токтогул каскадын эмне үчүн силер алып салып атасыздар? Токтогул каскадын биз алып салган жокпуз. Токтогул каскады өзүнчө мыйзам менен белгиленген, алар стратегический объектлерге кирет. Сиздер жазып атасыздар, жогорку кеңештин кабыл алган программасына ылайык менчиктештирүүгө мүмкүн деп жазып атасыздар. Бүт менчиктештирүү программага киргендер объектлер болсо жогорку кеңештин алдындан добуш алып колдоосу менен гана приватташтырылат. Мен жогорку кеңештин төрагалыгынан ушун үчүн кеткенмин. Президент менен кагыша кетип. Аны биз курган эмеспиз, биздин ата бабаларыбыз курган. Ал эч качан менчикке жатпаш керек деп. Мына бүгүн убактысы келди, мен сиздерге айтып коеюн. Сиздер баса белгилеп жазып коюшуңуздар керек. Токтогул, Нарын каскады эч качан эч кандай менчиктештирилүүгө жатпайт деп жазышыңыздар керек. Акырын бир кичине жылчык калтырып коюп, анан сиздер өзүңүздөр колдоп бергенсиздер деп эртең менчиктештирүү программасын алып келгениңиздерде мына ол жерде жок дегенде бир 80 добушка ээ болосуздар. Мен билем, түшүнүп турам аны. Токтогулский каскад стратегический объект болгондуктан буга өзүнчө мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзамда бул стратегический объект деп белгиленген. Могу жерге эмне үчүн ошону кайра кошуп жазып койбойсуздар? Эски редакциясында бар да, атайын жазылып турат. Нарын гидрокаскад, Токтогул деп өзүнчө жазылып турат. Эмне үчүн алып атасыздар редакциясын? Анткени болсо ал өзүнчө мыйзам кабыл алынган. Ушул Токтогулский каскад боюнча өзүнчө мыйзам кабыл алынган. Белгиленген ошакта. Ал жерде жалгыз Токтогул эмес, Күрүпсай бар. Туура айтасыз. Рахмат.